Aka yo'l bekir. Handalak 3 so'm mendan so'rang. Handalak 3 so'm. Вообще Qirg'izning yo'lini bekitib tashlang. Вообще hamma narsa nima bo'yotib. Piyoz 30 dirham aka. 3 so'mga 10 kilo piyoz olasiz aka. Вообще o'tgan yil bu paytlar 10 so'm, 12 so'm edi klubnika. 7 so'm, 6 so'm, 5 so'mga ham klubnika bor. Salomatsizlarmi do'stlar? Qandaysizlar do'stlar? Mo'y мне? Bu kurt bu. Emne deb qo'sh. Bu tut bu. Buni murniga tiqpaydi. Uni jeytko. Jeymi? O'ng qo'limda jey ne? Aromat jitanatko bu. O'lisiningmi? Mu qarangizchi. Kurtlarga o'xshaydi-ku. Anan ash bo'lsin do'stlar, sizlar qattiq yaxshi ko'raman. Men birga bo'lingizlar. Bu joqda ko'rinmay qoldi. Bu joqda o'rular yuradi ekan. O'ru bosib ketdi. Adminkani. Salam dostlar, men azыр ушул эс алда жүргөндө бир аз эс алайын дегем жумуштан, бирок тилекке каршы мен ар дайым эс алып жүрсөм дагы телефонум колумда, мен көп жумушум телефон менен аткарам, силер аны билесиңер. Анан мага унчукпай эле коеюн деген, бирок аябай көп кишилер ушул нерсени видеону жөнөтүп атышат. Баягы бозо боюнча, акыркы видео боюнча эң биринчи кайрылар сөзүм бул Nasdaq KG деген канал экен. Nasdaq KG эгер силер өзүңөрдү журналист катары эсептесеңер, анда туура жана так маалыматтар менен бөлүшүшүңөр керек. Силердин биринчи кылган немеңер, катачыңар бул мен менен байланыспаганыңар. Силер ар дайым бир нерсени көрсөтүп атканда эки тараптуу көрсөтүшүңөр керек. Менден дагы мага да суроо берип, ошол нерсени мен тарткам, ошол сөздөн мага да суроо беришиңер керек болчу. Бул биринчиден. Экинчиден, журналисттер, мындай ушул силерге окшогон журналисттерге айтып атам. Журналисттердин айрын чачпай, бизге жаман сөз айттырбай, ишиңерди так жана туура аткарсаңар, Nasdaq'ты мен силерге абдан нааразымын. Чын. Колдон келсе мен силер менен силерде болгон журналисттер болбой эле койсо болмок деген ойдомун. Ошол себептен силерге айтарым туура жана так маалыматтарды жеткирүүгө аракет кылгыла. Колуңардан келбей атса да аракет кылып көрсөңөр, мен ойлойм колуңардан келиши мүмкүн деп. Чыгып эле анын алдынан тосуп эле эмне болду? Каяка чыгып кала десем, ал өз атайын провокация кылабы, түрткүлөп эле эме чапкылайт экен. Кайра түрттү. Мен киши түртүп атсам, мен да анын колум менен шилтеп түртүп атканмын. Экинчиден, эми Ильястын өзүнө айткан сөзүм, силер бозо сатат экенсиңер. Эми аны бозо деп аталса болсо, анда бозо да. Сиз айттырсыз, мен кирип келгенде эле кандай видеону көрүп жаман күлкүм келип атат. Сиз кирип келип эле андан кийин чыккыла, не десе мен түрткүлөп кириптир, мен чапкылап кириптир, мен сизди. Ассаламу алейкум. Кандай беке? Отур дейм, эй беке. Отур дейм, ами? Отур дейм. Отур дейм, мен эчтеке түшпөйм. Отур, тарт колду. Тарт дейм мен сага. Момне? Tamam.
Ne oltasın et? Ya. Ne oltasın? Süreç albaysın mı normalde? Baykesi, bir neyse aytıpkanda oylanayıp керек. Мен birinci videom эмес, элдер мени таанып алса бир жөн эле андай ойлонуп эле сүйлөшпү, бир нерсени сүйлөгөндө качан эле мен сизди түртүп эле чапкылап кирдим. Кийинки видеодо мен операторлордун монтаж менен кандай болгонун окуям көрсөтүп берет. Мындай хотя бы сөзгө турганды үйрөнөлү. Эгер чындап эле ошондой болсо, сиз айткандай болсом да андай билбейм, мындай камера бар деп ойлонбойсуңарбы силер? Камера бар, бар тартылып атат депчи. Көз элесиңер негизичи. Анан дагы баарынан мага жакканы фермерлер келип талашканын жазыш экен, мен алып кетем эле, мен алып кетем деп. Ошол менен макул. Ушундай фермерлер бар, бош керек, мен алып кетем эле, мен алып кетем деген. Эрулан Какулов боюнча жеке үйгө бастырып киргендиги боюнча сотко укук коргоо органдарына кайрылабыз. Эми серьезный жагы сот көрөм деп турсуңар. Күч органдарына кайрылам деп турсуңар. Ошол иш аракетиңерди аягына чейин кылгыла, жөн эле сөз бойдон калбасын. Мен күтөм сотко баралы. Мен сотко жеңилип бергенден да коркпойм. Чын жеңилип бергенге да аракет кылам. Бирок негизинен эле башка дагы Беловодскийде да ушундай болгон. Мен тартып кеткенден кийин журналисттер келип тартып мындай экен, Эрулан тигиндей экен, андай мындай деген сөздөрдү да уккам. Кайра барып ошол эле Беловодский тартсам, кайра эле ошол бойдон кошмар боюнча турганын да көргөм. Достор, бул оюнчук эмес. Бул адамдын ден соолугу, журналисттер ушул Байкебиз, Ильяс Байкебиз жашап аткан бозолорду силердин бала чакаңар ичет. Ошол себептен мындай бир иш аракеттер кылганда мындай ойлонуу менен кылгачы, кичине башыңарды иштетип кылгыла. Ильяс Байке, албетте сотко кайрылыңыз, мен күтөм сотто. Анан дагы айтып кетер жерим, бир цехти көрсөтүп кетпесиңер, видеонун аягында тиги ремонт болуп аткандай мындай депчи. Мындай сизге совет да, менден чын жүрөктөн совет. Ремонт кылбай эле коңуз, кыйналбай эле коңуз. Ушу мен жүрөгүм сезип атыптыр, ушу соодаң болбойт окшойт. Чын жүрөк сезип атыптыр ошончу. Анан дагы бир айтып кетер жерим, сертификатыңыз бар экен, жанагындай чоң-чоң магазиндерге ташыйт экенсиз мунун баарын. Албетте мен түшүнүп турам. Значит, сиздин артыңызда бирөө бар. Бир нерсе кылып сиз бул сертификатты алгансыз да, туура, каяктандыр бир. Жана ошону да мен изилдеп чыкканга аракет кылам жакынкы маалда. Анан кийин ошол силерге айтып аткандай кишилерге кайрылып кетелим. Эгер ишмердик кылыңар келсе, жакшынакай кылгыла. Мен силерди реклама кылып бергенге да даярмын да, чындап бергендечи. Бирок элди уулап анан айтып мынтип турганан амал издегениңерди токтоткула. Ильяс Байке, мен сизди соттон күтөм, же болбосо роуддан болобу, каяка эмне жазасыз, сиз билбейм. Ошол жерден жолугабыз буюрса, анан жала жапканды токтотуңуз Байке. Чын. Соттон жолугабыз, Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы Инстаграмдагы катталуучулар. Биздин гиф адаттагыдай өз нугунда жүрүп жаткан учуру биз Россияда гастролго байланыштуу биздин утуп алган экинчи машинанын ээсин сапарыбыз алыста болгондуктан бир аз убакытка кечигип калдык. Ошентсе да бүгүн Москвадан келери менен Москвада иштеп эмгектенип жүргөн Урушана деген эжекебиз утуп алган экен эле. Урушана эжекебиздин эжеси, Ооба, мен эжесимин. Эжеси келип бүгүн алыста болгондуктан эжекебизге ключ менен документин өткөрүп берели деп келип отурабыз эжеге. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат чоң. Машина кут болсун. Бул документ ключ сиздики. Рахмат. Кыргыз элине калоо тилеги айта кетсеңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бүгүн аябай менин сиңдим Урушана машинаны утуп, ошол Нурландын оюнуна катталган экен, ушу машинаны утуп алды. Өзү ушу шартка байланыштуу Москвада болгондуктан мен келип ушу Нурландын колунан документ менен ключун алып атам. Оюнуңуздар, утуңуздар, Нурлан сага да Кудайым ден соолук берсин. Келечегиң кең болсун, үй бүлөң, ата энең менен бактылуу бол. Ушу кыргыз элин дүңгүрөтүп, ар дайым ошо асмандагы жылдыздай болуп ырдап жүрө бер балам. Рахмат. Рахмат. Биз азыр Россияда Урушана эжекебиз менен түз эфирден онлайн телефондон да бир сыйра сиздерге көрсөтүп коелу. Саламатсызбы?
Сәлеметсіздер ме? Қандайсыздар? Жақсы жете алғандар, аман есен. Еліңерге. Чоң рахмат, келіп олдық. Сізді чын жүректен дайыр жолы құттықтаймыз. Мына сіздің ежекеңізге күлүчүн бұл жақта енілеріңіз келіп тұр толтыра. Ошолордун бардығына күлүчтүү машинаны, документтин бардығын тапшырып беріп атабыз. Машина кут болсын, ак жолдой болсын. Үй бүлөңүздөргө жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келген жакшы машиналардан болсын. Елді сүйінкөнің үшін рахмат, жақсылықтар болсын. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болыңыз, барыңыздарға салам, а? Жақсы, іштеріңізге келейік. Рахмат. Келіңіз эже, машинаға олтургузуп, күлүчтү тапшырып коелу, а? Кут болсын, үй бүлөңүздөргө жакшылыктарды алып келген Рахмат. машиналардан болсын, а? Рахмат. Сага да чоң рахмат. Ишиңе ийгилик. Чоң рахмат балам. Достор, анда эмесе биздин гиф дагы да болсо уланат. Кийинки машинаны аз күндөрдүн ичинде, Кудайым буйруса бир 2-3 күндүн ичинде сиздерге Toyota Avensis үлгүсүндө машинаны ойнотобуз. Андыктан чамдаңыздар.